Саламатсыздарбы, Курулуш компаниясынын көрүлүүчүлөрү жана кардарлары. Бүгүн бизде мөлмөл кардарыбыз конокко келди. Олкундун квартиралык беле? Ооба. Канча квартал алдыңыз деле? 2 бөлмөлүү квартира алдым. 54 метр квадрат. 54. Ушундай 54 метр квадрат болгон. Жакшы, именно ошол Олкун турак жайды алып атканда сиздерге ким мындай түрткү берип, кандай тандап калдыңыздар Олкун турак жайын? Ким сөйчү болуп калды дейсиз. Негизи алай дегенде жок болчу кандай. Анан эжекем себепчи болуп калды. Бир айым деп ал өзү дагы алган бул компаниядан. Анан менин тааныштарым деле көп ушул компаниядан алган экен. Анан машина алам деп план атсам, машинаны зачем туруп сага үй алып беребиз. Эң жакшы компания бар, инвестиция кылсаң болот. Ишеничтүү компания деп сунуштап алып калдым. Өзү жанакы деп коет го, машина только минуска кетет, а менин бажырдын акчасы көтөрүлүп жатат. Жакшы чечим кылыптырсыз да, өзү соц тармактарда издедиңизби? Курулуш компаниясын карап, издеп, билип? Да, азыр айтып атпайсызбы, машина алсаң чыгып кетесиң деп, чын экен. Мен азыр жашмын, андай нерселерди аябай деле кызыгуу менен эле алам деп баштаган болчумун. Анан азыр ойлосом, туура кылып турмун дейм, анткени мен алып аткандагы батирлер азыр жакшы эле кымбаттап кетиптир. Жакшы алып коюп турмун деп сүйүнүп атам. Анан экинчи суроосуңузга берип калдым уже. Соц тармактарда издеп, кантип эмне кылдыңыз эле, издеп, Курулуш компаниясы жөнүндө издедиңизби? Курулуш компаниясы мурда көрчүмүн, ошо айткандай тааныштарым баардык жактардан, өзүмдүн тааныштарым деле айтып калчу, туугандыктарым алып калган. Ошол жактардан маалымат алып жүрдүм. И алардан алдын бир күн келип, Инстаграмдан, баракчаларынан кылган иштериңи, клиенттердин отзывдарын, видеолорун карап чыгып, анан келдим. Курулуш компаниясыны эмне үчүн тандадыңыз? Курулуш компаниясы эң биринчи эле ошол ишеничтүү компания экен. Мисалы азыркы учурда башка компанияларда, турак жерлерде аябай ызычуулар көп болуп атат. Дээрлик 70-80% ызычуу болуп атат, мен көргөм. Үйүнүн акчасын мындай төлөп бүттүк, мындай алам деп атып эле үйсүз калып кеткендер, үй сатылып кеткендер, ушул сыяктуулар көп болгон экен. Бул компанияда мен бир дагы андай отзыв көргөн жокмун. Мындай маалымат таптап кырышкан жок, мен топтон бир нерсе болду деген адамды уккан жокмун. Эң негизгиси ишеничтүү жана жоопкерчиликтүү экен. Бул жака келгенде дагы ошол эмелердин мага берген ушул Бактияр байке, менин коллегалары баардыгы эле мындай имандуу, эң негизгиси жана өзүнүн ишине жоопкерчиликтүү тарт болгондугу үчүн дагы адамга ишеним пайда болуп, ошол компанияны алдым. Жакшы, сиз мисалга көп эле сиз жана кайта кеттиңиз го, бизде неме кылышат, компаниялар алдап кетишет, акчаны төлөп алып, албай алдырып жүрөт депчи. Анан көп эле ошо алмаштырылат да, кооперативдер менен, частный компания биздикиче. Анан ошо именно ишенич кандай келди дейм да биздин компанияга. Ооба, сиздин эле аябай көп компаниялар, мына аябай отзывдар сонун болгон компаниялардын дагы звучусу чыгып калыптыр да. Анан мен да үйдөгүлөр алгандан кийин койбодуңбу, жөн эле даяр үйдү албадыңбы деп ушундай болуп калышты. Бирок айтканымдай эле Курулуш компаниясынын историясыны ошо полный көрүп чыккам. Ошондо бир 5 жылдын ичинде айткан объектилердин баары убагында бүткөн. Жана мындай жоопкерчиликтүү эң негизгиси. Кылып аткан иштерине бир дагы минус көргөн жокмун. Ошол үчүн ишенич болду жана Аллахка тобокел кылып эле. Жакшы, куттуктайбыз. Именно Олкундун эмнеси жакты сизге? Олкундун негизи мен Бишкекти жакшы билбейм. Бишкекке ашып барса 2-3 жолу баргам, бирок аябай жакшы локация деди. Ошо барып окуп магистралдан дешти. Тааныштарым Бишкектен көп. Анан айтып калышты, жакшы деп локациясын көрсөткөн, тоого жакын. Өзү ошол бир чоң район, то есть кичинекей бир район болот, өз мектеби, садиги, баардык эмеси ичинде болот дегенден жаккан. Жакшы, сиз канчанчы блоктун алдыңыз? 14-блоктун. Жакшы блоктун алыптырсыз. Мектептер жөнүндө экен. Келечекте ойлоп койдум. Жакшы, эми биз балдарыңызды ошо мектепке алып барып, Несі болса? Жоқ, үйіне барып жүрмін. Сиз канча жаштасыз ошондо? Жашым сурабаларсың, жашым өзүркө жүрмүн. Бирок жаш эле экенсиз, жаш отуруп ушинтип үйлүү болуп турсуз. Өзү азыркы жаштарга кандай советиңизди айтат элеңиз? Жаштарга негизгиси мисалы биздин курактагы, мен жашым айтып элебойм, бирок жаш эле. Биздин курактагылар мындай чоң максаттарды кээ биркилер кылат, бирок
дээрлик 70% жаштар андай кылбайт экен. Даже менде андай ой болгон эмес болчу, бирок азыркы учурда өнүгө турган, өсө турган заман акчаны мындай пайдалуу жактарга иштетип, жаштыктын күчүндө мындай пайдаланып калыш керек экен. Эң негизгиси ошол ниети туура кылып туруп эле аракет кылыш керек. Жакшы. Сизге олокондо алып турса сиз инвестицияга карадыңызбы, өзүңүз жашайын деп алдыңызбы? Негизи азыркы учурда толук чечимге келе элекмин. Мен турмушка чыга элекмин, эгерде оюмда турмушка чыга турган болсом, ата-энеме белек кылып кетем деген план менен турам. Азыркы учурда бирок үйүм өзүмдүн атымда. Жакшы, анда куттуктайбыз. Деңиз куттуу болсун. Чоң рахмат.